Бүгүн Бишкекте элдик штабынанбыз деген ыктыярчылар Ак үйдүн алдына акцияга чыгышты. Чогулгандар жыйынга келе жаткан жогорку кеңештин депутаттарынын алдын тосуп, Тажикстандын агрессивдүү кол салуусунун кесепетинен жабыркаган Баткендеги элге канча каражат бересиз деп суроо салышты. Зарплатабызды бердик, колдоп атабыз, барып келдик. Элибиз аман болсун. Бир суроо аракеттин баарын жасабыз. Бир суроо. Дагы бар. Элдин аты Жанымдарга. Мен артын жакын утпайбы? Мен де дагы бар. Вечер аткан байке, экинчи байке. Айрым депутаттар мурда айлыктарынын 50% жардам катары бергенин айтышса, кээ бирлери капчыгындагы каражатын берип жатышты. Все, рахмат байке. Буйруган. Жаштар бийлик биякта байке ошол эл аркылуу. Рахмат байке. Бер жагы бир 50-60 миңден бердик. Рахмат байке. Бияка бере кетпейсиз байке. Экинчи. Бул жакка кандай жардам бере кете алабыз? Колдон келишинче. Бул жакта Ичиндегилерди көрсөттүм, байке. Ошончо 5 миң спирде салды эми. Все, рахмат чоң алар болсун. Чек араны кайтарып жашап келген Баткендеги элдин зээндик эйиткен оор абалы Каниет Жыргалбековду дал ушул элдик штабдын негиздөөсүнө түрткү болгон. Баткенде окуя башталганда Бишкектен 67 бала ок атала турган, жана ошондой медициналык кызмат көрсөтүп ала турган балдарды алып Баткенге жөнөгөнбүз. Ал жактан ситуацияны көрүп, 2 күн ошол чек арада болдук. Чек арада балдардын ок ата албасак дагы айрымдарыбыз тамак ашын жасап берип, ушундай жанда болуп аттык. Анан абал тынчыды. Абал тынчыгандан кийин эле кайра келдик дагы бул ушул жерде мына Ак үйдүн маңдайында 128ге ошо бир Давид Патриот байкебиз өзүнүн офисин берип элдик штаб деп жардам чогултуп баштаганда уже башка жактарда да элдер чогултуп баштады. Анан ошол жардамдар кетирип бүгүнкү күнгө чейин 3 фура, 2 спринтер жардам кетирдик элден келген. Анан ар кандай ойлор пайда боло баштады. Чынында түз жетеби, анан жетпей калышы мүмкүн деп. Анан ошондо мен соцсетке жаздым, волонтер болуп келип өзүңөр ушул ишти көзөмөлдөсөңөр болот дедик да. Анан ошол жерде могул чогулуп аткан жаштардын баары тең ушул жети областтын жаштары. Бирөө таанышым же бирөө байкем эмес. Мисалы үчүн журналисттердин арасынан дагы өзүңүздөр бирөөсүн ушул комиссия кылып кошуп, акчаны көзөмөлдөтүп, каяка жумшалып атат, жана жардамдар бир жерге апарып кампага төгүлүп салган жокпу, өз дарегине жетип атабы деп көзөмөлдөсөңүздөр болот. Анан мындан 2 күн мурун депутаттарга ошо элдик штаб аркылуу кандай жардам бере алат деп чакыруу таштаган болчубуз. Анан бирок депутаттар реакция кылган жок, балким көрбөй калды деп. Анан бүгүн ушинтип келишке аргасы болду. Бул жерде эч кандай провокация жок, бирөөнү жаман көргөзөлү деген ой жок. Депутаттарды элге жаман көргөзүп атасыңар дейт, андай ой жок. Мына кээ бир депутаттар туура түшүнүп, молодец, биз силерди колдойбуз деп акчаларын салып кетип атты. Кээ бирөө болсо, наоборот, бизди жаман көргөзүшкө аракет кылды. Эч кандай бул жерде жаман көргөзөлү деген ой жок. Жогорку кеңештин депутаты Марлем Маматалиев элдик штабтын бүгүнкү ишине туура баа берип, эл кыйналып турганда мындай аракеттер колдоого татырлык дейт. Депутаттардан мындай айрым өздөрүнүн топтоо менен силерге мына жардам берип атса, биз чогуу бирдикте депутаттар эмне кыла алабыз деген дагы маселени мен көтөрүп атам. Мына кечээ эле биринчи жолу менчилерден барып күн помощь алып барып келдик эле, эми айтып атабыз, келгиле үйлөргө болсо, инфраструктуралык объекттерге болсо, колубуздан келишинче биз дагы бул жерден өзүбүздүн акча топтойлу. Мамлекеттик акча бул башка, бирок жеке чөнтөктөн дагы чыгаралы дагы. Эми ачык айтканда эмне бул жерде 90% биздин депутаттарыбыз колунда бар бай адамдардын бири. Ошон үчүн силер биякта кылып аткан нерсеңер өтө туура деп эсептейм. Туура нерсени кылып атасыңар. Бул аздык кылат деп ойлойм. Дагы көп салымын кошуш керек деп эсептейм. Бүгүнкү акцияга чыккан ыктыярчылар интернет аркылуу таанышып, баары биригип элге жардам көрсөтүүнү максат кылышкан. Баштынан эле Instagram, Facebook аркылуу чакырып таштаганбыз депутаттарыбызга. Депутаттарыбыз көрчү депутаттар баарын окуду. Анан деген эч кандай реакция болгон жок депутаттардан. Анан биз аны эч жакка чыгарган жокпуз, ал реакция болгон жок депчи. Анан ошону биз биякта иш жүзүндө көрөлү деп
бүгүн эртең менен ошо келип биякта азыр көрүп атабыз. Буюрса азыр кимде кандай реакция экенин ошо страничкабызга чыгарабыз кандай болгонучу. Акция саат 9-да башталып, түшкү 11-ге чейин созулду. Бул убакыт аралыгында канча сумма чогулганын ачык асман алдында маалымат каражаттарынын катышуусунда санап көрсөтүштү. 43.561 сом чогулду. Бүт бардыгы тең онлайн болду, камерага тартылды. Бүт бардыгы тең. Эң көп бергени 10.000 сом болду, депутаттардын эң аз бергени 5 сом болду. Элдик штаб деген сайт бар, Инстаграмда дагы бар, биздин Инстаграм баракчабыз бар, WhatsApp'тарыбыз дагы бар. Ошол жерден бүт бардыгын карап, отчетторун карап турсаңыздар болот. Ал жактан номерлер бар, ошол жерге жазылып, 128 биздин офис ошол жерге келип, полностью карап, өзүңүздөр көрүп, кааласаңыздар бизге волонтер болуп кошулсаңыздар болот. Чогулган каражаттар куралдуу жанжалдан жабыр тарткан бала бакчаны калыбына келтирип, үй өрттөнүп кеткен мекендештерге каржылык колдоого жумшалат. Жардам колун сунууну каалаган кайдыгер эмес, жарандар жана штабка ыктыярчы болом дегендер үчүн элдик штабдын эшиги ачык. Кумара Сагыналиева, Жумабек Нугоев, Наждат телеканалы, Бишкек.